Эфирде ынтымақ телерадио компаниясының қабарлар маалымат программасының шаршембе күнкү чыгарылышы студияда Толгон Темиралиева. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кыргызстан карантин боюнча өлкөлөрдүн тизмесин жаңылады. Кыргыз-Кытай чегарасын жабылышы базар баасына канчалык таасирин тийгизди? Ош шаарынын мэри шайлоону ачык айкын өткөрүү боюнча тапшырма берди. Эртең президент Орусияга барат. Кыргызстан коронавируска байланыштуу дүйнөдө түзүлгөн абалдан улам дагы 4 өлкөдөн келген жарандарды 14 күндүк карантинге алууну чечти. Бул тууралуу 26 февралда өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, эгер буга чейин Кытайдан келгендер гана карантинге алынып жаткан болсо, эми Түштүк Кореядан, Жапониядан, Ирандан жана Италиядан келгендер боюнча да чара көрүлөт. Бирок чегарадагы бардык көзөмөл өткөрмө пункттары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Учурда стационар шартында көзөмөлдө 143 адам, ал эми жашаган жери боюнча 391 адам мед кароодо турат. Кыргыз-Кытай чегарасы жабылгандан көп өтпөй, базарда баанын өскөндүгү байкала баштады. Мунун кесепети базар экономикасына да терс таасирин тийгизүүдө. Айрыкча үй тиричиликке колдонуучу техникалар 2 эсе кымбаттаган. Мындан улам эксперттердин айтымында, Кытай экономикасынын солгундашы Кыргызстандын экономикасында да олуттуу өзгөрүүлөрдү жаратышы мүмкүн. Кытайдан чыккан коронавирустан улам азыркы учурда Кыргыз-Кытай чегарасы белгисиз мөөнөткө жабылган. Мындан улам Кытайдан келген товарлардын баасы жогорулаганы айтылууда. Нурмухаммад Камбаров Кара Суу базарында көп жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Анын саткан товарларынын көпчүлүгү техникалык каражаттар болгондуктан азыркы учурда баалары кыйла кымбаттаган. Сатылган буюмдардын көпчүлүгү Кытайдан келгендиктен азырынча мурдагы камдап койгон товарларын сатып жатат. Азыр мыналар $73 турат эле. Мурда булар $73 сатылат эле. Азыр $80 чыкты. А булар $7 $10 чейин кымбаттады. Булар $180 сатылат эле. Азыр $188–190 кымбаттап кетти. $10 $8 чейин кыйла кымбат болуп калды. Сыналгы сатып алуу үчүн кардарлар көп келишчү. Баа кымбат болуп жаткандыктан соода дагы түшүп кетти. Кардарлар жок. 700 сом көтөрүлдү телевизор. Товарларды дүңүнөн алып келген сатуучулардын айтымында кампаларга сакталган жүк 2–3 айга жетет. Азырынча алар ошол товарларды гана сатып жатышат. Андан ары кандай болот азырынча белгисиз. Азыр товарлар бизде көпүнчө Кытай товар. Эми Кытайда жол жабык, эми качан ачылышын эч ким билбейт. Эми азырынча запас товарлар бар. Мисалы үчүн бир 4–5 айга жетет. Башын кымбатташы бизге сатуучуларга аз-маз таасир тийип атат. Бул Кытайдын товарлары аз-маз кымбаттады, эми билбейм, эми граница ачылса арзандап калар может. Кыйлалы бар жок Кытайдан келген товарларга бүт баалар кошулган. Ал эми тургундардын айтымында азык-түлүктөн тартып кийим-кечеге чейин баа күндөн күнгө жогорулап жатат. Эми бизде мына базар экономикасы болгондон кийин базарда азайып атат, уже белгилүү бааны көтөрөт. А мурунку келген бааны деле көтөрүп атышат да. Ушуну жетекчилер салыш керек да жөнгө. Мисалы үчүн айлыктар аз, медиктер менен мугалимдердики. Биз пенсия аз. Кайсы бирин жеткиребиз? Экономисттердин баамында коронавирус оорусунан улам чегаралардын жабылышы Кыргызстанга эмес бүткүл дүйнөлүк соода экономикасына таасирин тийгизип жатат. Бул чоң дүйнөлүк көйгөй катары бааланууда. Буга байланыштуу Кыргыз өкмөтү чабалдыгын көрсөтүүдө. Башка өлкөлөр менен экономика жаатында алакаларды түзүш керек дешет. Кытайда ушундай окуя болгондон кийин демек биз өзүбүздүн ички ресурстарыбызды издешибиз керек да. Буга мисал катары Россия менен Европа мамлекеттеринин будан бир нече жыл мурдагы экономикалык мамилесин эске алсак болот да. Россия өзүнүн ички ресурстарын издеп чыгып, өзүнүн экономикасын кандайдыр бир деңгээлде өнүгүүгө алып келди да. Биз дагы ошондой экономикалык алдыга жылдыруу механизмдерин ойлоп тапсак болот. Бизде ал үчүн ички ресурстар жетиштүү эле азыр. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу башкармалыгы Кытайдан келген товарларга чек коюлганы менен тамак аш, өнөр жай товарлары башка коңшу өлкөлөрдөн ташылып келгендиктен баа туруктуу кармалып турат дейт. Мына ээктин мүчөсү болгондон бери мына бүгүнкү күндө өзүңөр азыр маркет супермаркеттерге барсаңыздар, биягы Россиянын, Белоруссиянын молочный продуктларынан бери келип атат. Керек болсо биздин кээ бир продукциялардан арзан келип атат. Менимче коптонуп турган нерсе жок. Кыргызстандын ири соода борборлоруна келген товарлардын 90% Кытайдан келет. Былтыр Кыргызстанга Кытайдан келген импорттун көлөмү $844,8 миллион сом долларды түзгөн. Кыргызстан коронавируска байланыштуу Кытай менен чегарасын 24 январда жапкан. Натыйжада Кытайдан Өзбекстанга бара турган соода жолу буулган. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.
Ош шаарында 8 жаштагы бала сууга чөгүп каза болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргенине караганда, шаардын Латипжанов көчөсүндө каналга жаш бала түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын куткаруучулары окуя болгон жерге барып, баланы сөөгөн суудан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Кыргызстанда 2019-жылдын биринчи жарымында 88 адам сууга чөгүп каза болгон. Баткен облусунда 1 ай 24 күндүн ичинде 68 айдоочу мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Бул тууралуу Баткен ОИБ-нын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жол кырсыктарын алдын алуу максатында түнкүсүндө иштеп жатат. Ушул жылдын башынан бери облус аймагында 36 жол кырсыгы катталып, 7 атуу каза болгон. Ошондой эле 25 февралдан 29 февралга чейин техникалык абал деп аталган рейд өтүп, анда автоунаасын баш аламан жол четине коюп, жол тыгынын жараткан айдоочуларга чара көрүлөт. Ошол туура эмес токтогон айдоочуларга карата жана жол белгилене баш ийбеген айдоочуларга карата түшүндүрүү профилактикалык иштер жүргүзүлүп жатат. Ошого карабастан азыркы учурда өзүңөргө белгилүү болгондой, Баткен мындай айтканда общий эле Кыргыз Республикасынын аймагында унаалардын саны көбөйүп кеткенине байланыштуу Баткен шаарында дагы жанагындай атайын унаалар токтотуучу стоянкалар жоктугуна байланыштуу ушундай автоунаалардын тыгындары көп болуп атат. Жалал Абадта Санпа шейиттери коомдук бирикмесинин мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүштү. Алар июнь когалаңында баш аламандык уюштургандардын бири катары өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралуусуна нааразы болушууда. Ал эми Аскаров өзүнө коюлган айыптарды моюндабай келет. Теманы аймактык кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Жогорку сот жаңы жагдайлар боюнча өлкөнүн түштүгүндөгү кандуу окуяга тиешеси бар делип, өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароодо. Ага Санпа шейиттери коомдук бирикмесинин мүчөлөрү нааразы болуп чыгышты. Аталган коомдун төрагасы Сыргаш Мамарасулов Аскаровду жактаган тараптарды сынга алды. Бейкүнөө адамдар толуп атат түрмөдө, бейкүнөө адамдар. Ошолорго эмне жардам бербейт? Ар жылы эле ушинтип козгоп эле Азимжан Аскаровду сотко ашырып эле соттон чыгарып атат. Биз каршыбыз. Азимжан Аскаров эң натсыз өзбек кыргызды уруштурган, тынч жаткан уруштурган адам ушул Азимжан Аскаров болот ошо. Буну чыгарышканга эч сотторго немелерге ИЭПлар давление кылып аларды чыгарасын деп. Аталган коомдук бирикменин мүчөсү Кеңеш Калбаев болсо, оор айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган адамдын жазасы жеңилдеп, же бошотуларынан кооптонууда. Ал Азимжан Аскаров башкаларга сабак болуусу үчүн өмүр бою жазасын алышы керек деп эсептейт. Эки улутту чагыштырган үчүн бул өмүр бою ошол жерде жатып жазасын алыш керек. Бул кийинки муундарга сабак болуш керек. Экинчи бирөө кайталабай тургандай болуш керек. Азыр Азимжан Аскаров чыгарып берсе, эртең күн дагы кайталанбайт деп ким айта алат? Ошон үчүн ушу сабак болуп, ошо киши өмүр бою ошо түрмөдө отуруш керек. Азыр аны чыгарып берсе, эртең күн дагы бирisi чыгат. Тынч жаткан биздин мамлекетибизде булар эки улутту кагыштырып, канга боеп коюшту. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 25 февралда жогорку сотто каралмак, бирок айрым себептер менен ал башка күнгө жылдырылды. Отурумга качкан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова жолдошунун абалы оор экенин жана 10 жылдан бери күнөөсүз түрмөдө олтурганын журналисттерге билдирген. Мына 10 жылдан бери отурат. Не за что отурат? Жолдошум абалы жакшы эмес. Мен жакында барып келдим 3 күндө, 3 күн узак длительный свиданияга кирип келдим. Ал ден соолугу жакшы эмес. Аны кармап эмне кыладым, мына. Укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы масалык башаламандыкты уюштурган деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, бирок ал өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай келет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Ош шаарында 139 миңден ашуун шайлоочу каттоого турду. Апрель айында шаардык кеңешке депутаттар дайындалат, эмитен эле кыңыр даярдыктар күч алып, бир үйгө миңден ашуун жаран каттоого турган айтылууда. Бул боюнча иликтөө тобу түзүлгөнү менен азырынча бир тараптуу жыйынтык чыгарыла элек. Аны утурлай кала башчысы Талайбек Сарыбашев шайлоону өткөрүү штабынын жыйынына катышып, депутаттарга добуш берүү ачык айкын өтүүсү керектигин тапшырма берди. Талкуунун жүрүшүн кийинки материалдан көрүңүздөр. Шайлоо участкаларына бөлүнүп берилген
Жергиликтүү кеңешке депутаттарга добуш берүүдө 76 шайлоо участогу иштейт. Аларда автоматтык урналар коюлуп, добуш берүүдө көйгөй жаралбай турганы айтылды. Эгерде электр энергиясы үзгүлтүккө учураса, добуш берүүнү токтотпой, кырдаалдан чыгуу жолдоруна даяр болууну кала башчысы жумушчу топко милдеттендирди. Айдан көбүрөөк убакыт калып атат, ушуга тезирээк чечип беришибиз керек да. Буга чейин дагы айтылган, шайлоолор өтүп жүргөн, жетекчилер бардыгын өзүңүздөр билесиздер, эмне даяргерчилик көрүш керек. Эмнелерди алдын ала жасашыбыз керек. Буга чейин да иштер жүрүп атты. Эми азыр ушул маселе боюнча ушул даярдыктардын кандай жүрүп атат, эмне кемчилдиктер бар. Шайлоо участоктары негизинен билим берүү мекемелери жана бош турган имараттарда түзүлөт. Бирок кээ бир участоктарда имарат маселеси али күнгө чейин чечилбей жатат. Ошондуктан тез аранын ичинде муниципалдык аймактык кеңеш жетекчилери бул көйгөйдүн жолун табуу керектиги айтылды. Эгер ошо шайлоо күнү бир 5 адам, 10 адам бир участкага кирип шайлай албай калса, мына жерде бир 20 адам наразычылыгын айтса, бул уже чоң трагедия да. Биз значит шайлоого даярдык көргөн эмес болуп чыгабыз. Ошон үчүн мына тизме боюнча мактын жетекчилери эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Убагына барып, кварталдык комитеттер бар. Баягы жама данкомдор бар, ошолорго айтып туруп алдын ала бардык өздөрү билген эмеден өздөрү турган участкалардан тизмеден тактап алсын алдын ала. Ушул күндө шаарда 139 000 шайлоочу бар экени эсептелди. Айрым массалык маалымат каражаттары шаардык кеңешке шайлоону утурлай бир үйгө жок эле дегенде 500дөн жаран каттоого туруп жатканын жазып чыгышты. Жумушчу топ болсо добуш берүүчүлөрдүн тизмеси дагы каралып, тактоо уланаарын билдиришет. Эми Ош шаарында 76 участок иштейт. 3 жаңы, 73 муртан иштеп келген. Бул 3 жаңы участоктогу бардык нерсе менен камсыз болду дагы. Азыр Ош шаарындагы шайлоо участоктордун бардыгы иштерин баштаган. Биринчи отурумдан өткөрүп, түзүлүп, төрага качтар шайланып, азыр шайлоочулардын тизмелери илинген, шайлоо участоктордун ошондой эле бар жерде вывескалар, вывеска деген жанагы шайлоо участогынын номери, добуш берүү кайсы күнү болот деген баары ошо илинип иш жүрүп атат. Коомчулукта азыртан эле таасири күчтүү жана каражаты көп партиянын өкүлдөрү депутаттык тактыга отурары айтылууда. Жалпысынан шаардык кеңешке 45 мандат дайындалат. Ал эми шаар башчысы бардык партияга бирдей мамиле жасалышы керектигин эскертти. Эч кимди заставить этпейт. Эл өзү билет, илгерки эле шайлоо эмес азыр таза шайлоо мына. Ар бир адам шайлоочу бирден добушка ээ. Ертеде качкалап таштаган бюллетен шайлоолор болгондо анда тынсыздансак болот. Азыр урнанын ичине киргенде, кабинанын ичине киргенде, урнага барганда ар бир шайлоочу өзү билет да. Белгилей кетсек 12 апрель күнү 25 айлык кеңешке жана 5 шаардык кеңешке шайлоо өтөт. Анын ичинде Ош шаардык кеңеши да бар. 31 кеңешке 60 миллион сом каражат бөлүнүп, шайлоого даярдык көрүүгө иштер жүрүп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Кыргызстандын Орусия Федерациясындагы жана Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы Эри Шаркак жылынын ачылыш аземи эртең 27 февралда Москва шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин катышуусунда өтөт. Бул тууралуу президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында жалпысынан Эри Шаркак жылынын алкагында Кыргызстанда жана Россияда саясий, экономикалык, аскердик жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө 200дөн ашуун иш-чара өткөрүү мершемделүүдө. Эри Шаркак жылынын ачылыш аземи мамлекеттик Кремль сарайында өтөт. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун 27-28 февралдагы Россияга болгон иш сапарын жүрүшүндө Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу күтүлүп жатканын белгиледи. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында талапкерлиги президент тарабынан сунушталган Мухаммед Касымалиев, Мээргүл Борбукеева, Латип Жумабаев депутаттардын басымдуу добушу менен жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялыгына 7 жылдык мөөнөт менен шайланышты. Бул тууралуу жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялыгына жаңы шайланган Латип Жумабаев парламентте ант берип жатып, колун кайда коюшту унутуп койду. Жыйында олтургандардын эскертүүсүнөн кийин ал кайра колун Кыргыз Республикасынын Конституциясына
палатасынын үстүнө коюп, башынан ант берди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпы депутаттардын атынан жаңы шайланган Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьяларын эл өкүлдөрүнүн ишенимине ээ болушу менен куттуктап, алардын ишинде ийгиликтерди каалады. Ал судьяларды кыргыз мамлекетинин жаркын келечеги жана жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн таза, калыс, жигердүү кызмат өтөөгө чакырды. Ажылыктын баасы $3.350 болот. Бул тууралуу муфтият билдирүү таратты. Маалыматка караганда Сауд Аравия, Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндөгү кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын жогорулаткандыгына байланыштуу ажылыктын наркы быйылкы жылы жогорулады. Андан сырткары виза жана медициналык камсыздандырууну дагы сатып алыш керек, дейт муфтият. Белгилей кетсек, ажылык баасы 2018 жылы $2.890, 2019 жылы $3.000 болгон. Быйыл Меккеге 6.110 зыяратчы сапар тартат. Мына ушундай кабарлардын топтому менен шаршемби күнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.